Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Биз республикалык штабтын пресс борборунда брифингти баштап жатабыз. COVID-19 каршы эмдөөдөн өткөрүүгө психологиялык жардам берүү тууралуу психологиялык ден соолук боюнча республикалык борборунун директору Урайымжан Исмаилов айтып бермекчи. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг процента республиканского штаба. О психологической помощи после вакцинации от COVID-19 расскажет директор Республиканского центра психического здоровья Урайымжан Исмаилов. Вам слово. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Бүгүнкү күндө мобилдик уюлдук телефону жок, смартфону жок, же болбосо интернет сайтка байланышка чыкпаган адамдарды элестетүү кыйын. Бул адамдар бардыгы ошол маалымат булактары аркылуу оң, пайдалуу, ошол эле учурда кээде терс, зыяндуу ар түрдүү маалыматтарды алып турат. Бул маалыматтарды алууда негизги рол болуп ушул маалыматтарды кандай ошол адамдарга жеткирүү. Эгер маалымат эмоционалдуу түрдө кол булгалап, ар түрдүү түстүү реклама кулактандыруулар менен коштолуп, аябай үндүү чыкса, бул адамга аябай катуу таасир калтырат. Ошол эле убакта кээ бир маалыматтар монотондуу, кызыксыз жана актуалдуу болбосо, бул маалыматтар адамдардын кулак учунан жөн гана өтүп кетиши мүмкүн. Мунун негизги белгилеп жатканым азыркы учурда COVID-19 каршы эмдөө жүрүп жатат. Тилекке каршы бул эмдөөнүн алдында, ушул учурда ар түрдүү ушул мен жогоруда эскерткен маалымат булактарында оң, пайдалуу маалыматтар, клиптер менен кошо терс дагы ар түрдүү маалыматтар таралууда. Эмне себептен дегенде, кээ бир учурларда бул маалыматтарды тараоодо өздөрүн аттуу баштуу, окумуштуу, илимдин докторлору же кандидаттары деген наамды жабынып алып тараткан бул коомчулукка өтө тез таасирин тийгизүүдө. Ошол эле мезгилде биздин маалымат булактарыбыз аркылуу берилген пайдалуу, эмдөөнүн пайдалуу экендиги, кайсы жерлерде жүрүп аткандыгы жана алардан коркпоону чакырган биздин клиптерди тилекке каршы көпчүлүк адамдар анчейин деле көңүл бурбай жаткансыйт. Себеби муну бүгүнкү күндө жүрүп жаткан эмдөө компаниясынын көрсөткүчтөрү далилдеп жатат. Дагы бир айта турган нерсе, биринчи эмдөө жөнүндөгү маалымат кандай болсо, адам ошол маалыматты эң негизги булак катары кармап калат. Эмдөөнүн башында эмдөө зыяндуу экен, тукумсуздукка алып келет экен, эмдиги жылы даже адамдар өлүп калышы мүмкүн деген терс информациялар бул адамдын мээсине бекем такалып, эмдөөдөн алыстоого, качууга, ар түрдүү себептерди табууга аракет кылууга түрткү болууда. Ошол эле учурда эгер адам эмдөө жөнүндө биринчи маалыматты оң, пайдалуу экендигин, андан тышкары биздин аттуу баштуу жетекчилерибиз алып жатканын көрсө, бул адам мен дагы алышым керек турбайбы деп өзүнүн граждандык принципиалдуу активдүү позициясын ээлейт. Бүгүнкү күндө уже 2 жылдан бери биз пандемия, карантин убагында жашап жана иштеп келүүдөбүз. Бирок азыркы күндө коомчулукта, коомдук жерлерде болуп жаткан адамдардын ушул COVID-19 каршы алдын алуучу профилактикалык иштерге кош көңүл мамиле кылганы бизди аябай тынчтандырууда. Себеби адамдар бет капты кийбей, дистанцияны сактабай, баягы санитардык эпидемиологиялык санитайзерди баягы ар түрдүү каражаттарды колдонбой жүргөнү бизди аябай тынчсыздандырууда.
Бұл маалыматтағы бір четінен психикалық жақтан алғанда, адамдың психикасы дайым эле қорқынышта жана стрессте болуға мүмкін емес. Біздің да психикабыз қорғау механизмдері арқылы ушундай авалда жашоого кичине үйрөнүп бараткандай. Ушундай учурда продуктивдүү иштөө жана бардыгын баланста кармоо үчүн биз бардыгыбыз эмдөөдөн өтүшүбүз керек. Себеби коллективдүү эмдөөдөн өткөндөн коллективдүү иммунитет бардыгыбыз үчүн коркунучсуз жакшы абалды пайда кылуу бул арийне эле көрүнүп турган сыйт. Бирок ушуну аткаруу бир аз кыйынчылыкка туруп атат. Дагы бир айта кетчү нерсе, жакынкы күндөрү мектептерде жана окуу жайларда жаш өспүрүмдөрдүн жана жаштардын массалык түрдө топтолуу учуру күтүлүүдө. Бул биздин медиктерди, айрыкча биздин психотерапевт, клиникалык психологдорду тынчсыздандырат. Эгер ушул биздин жаш келечегибиз, биз эскерткен бардык профилактикалык эпидемиологиялык эрежелерди сактап эметсе, биз ушул COVID-19 инфекциясын токтотуп калууга жана таралбашына эң башкы себепкер болот эле. Биздин өзүнүн ден соолугуна жооптуу мамиле кылган, келечекке кичине коркунуч, кооптонуу, эмне болот экен деген менен мамиле кылган адамдар дээрлик бардыгы эмдөөдөн өтүп, өздөрүнүн ден соолугуна иммунитет пайда болушуна жаралга болду десем жаңылышпаймын. Ошондуктан учурдан пайдаланып, урматтуу телегөрүүчүлөр жана радио уктуруучулар, азыркы кезде эмдөө каражаттары бардыгы жеткиликтүү маалда бардыгыңыздарды жалпы эмдөөдөн али кеч боло электе өтүүгө үндөп кетемин. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. В настоящее время трудно представить людей, у которых нет мобильного телефона, смартфона или не имеющих интернет-сайтов. Через эти средства массовой информации мы получаем много информации, как влияющей положительно, так и отрицательно. К сожалению, в наше время очень много и полезных, но в то же время и недостоверных информаций, которые людям создают определенное беспокойство, страх будущее, иногда отрицательные эффекты. Этому способствует способ передачи информации. Например, если в этих информация сопровождается эмоциональным тоном, активной жестикуляцией, выразительными примерами, и еще так яркие эмоциями, они воспринимаются очень эффективно и долго сохраняются в нашей памяти. В то же время, если информация передается монотонно, неинтересно, эту информацию мы пропускаем мимо ушей. Касательно вакцинации, именно такое сейчас происходит, потому что первоначально, когда вакцинация началась, в соцсетях появились различные информации отрицательного содержания, особенно через тех людей, которые прикрывались своими научными степенями, докторами наук, кандидатами, и об отрицательных последствиях вакцинации, якобы приводящей к бесплодию, различным осложнениям, а иногда даже через год летальным плачевным исходу. Если информация впервые была получена, положительные факторы, например, наши, как клипы, выпущенные Министерством здравоохранения, о безопасности вакцинации, о полезности, о создании, возможности создания коллективного иммунитета, который будет оберегать здоровье нашего общества, такая информация положительно
отозваться в психике человека, в дальнейшем этот человек будет стараться соблюдать. Если первым была услышана, получена информация отрицательного содержания, она препятствует своевременному получению вакцинации, препятствует соблюдению мер предосторожности, санитарно-эпидемиологические требования по профилактике COVID-19. Да, мы уже второй год живем в период пандемии и карантина. За это время человеческая психика не может постоянно находиться в состоянии стресса, тревоги, и она приспосабливается переходить, выработать защитные механизмы, значит, адаптации к новым условиям жизни. И это порой нам создает такое впечатление, что вроде бы наши люди в настоящее время даже не стали бояться стали не бояться от COVID-19, не соблюдать меры предосторожности, санитарно-эпидемиологические требования. Вот видите, на улице очень много людей, которые ходят без маски, не соблюдают дистанцию социальную, не обрабатывают санитайзерами руки. Нас беспокоит еще то, что в ближайшее время откроются школы и учебные заведения. И ожидаем очень большое скопление молодежи и подростков. Думаю, что с ними мы проводили работу достаточно, что они будут соблюдать это меры предосторожности. И мы будем стоять на страже именно, чтобы на страже здоровья людей. Я, пользуясь случаем, всех вас, пока не поздно, призываю пройти полную вакцинацию. Ответственно относиться к своему здоровью, здоровью близких и нашего общества.